Мына мен коркпой айтып атам го, мен жаңы Кудаймын деп. Анткени мен ошончо илимим, ошончо ишенимим, ошончо көрүнүшүм, ошончо духум бар. Эгер мен бул аткарбасам, мен кыйрап калбаймынбы? Анысы кандай? Келиңиздер бир ааламмын деңиз. Ааламдан келгенсизби деңиздин курсагында жаныңыз? Же эркектин эле ошо бир тамчы суусунда жан болсо, анда бир бутылкадан, анда бир кытайлар жанагы жумуртка ойлоп тапкандай адамды ойлоп табат эле да. Ошо жан келгенде эне талгак болуп жеп аткан тамагын жерийт го, ак келгенде караны жерийт. Ак келди сиздин жаныңызга, периште келди, ошондо караны жерип калдыңыз. Ак, алей төрөлдү, ак, наристе, эч күнөөсү жок, улук, ыйык. Анысы кандай? Сиз улуу дүйнөдөн келдиңиз, ак дүйнөдөн келдиңиз жаныңыз. Ак дүйнөдөн, чыныгы дүйнөдөн, улуу дүйнөдөн келген адам улуу болсун, ак болсун, улук болсун. Жан болгон үчүн тан жашап атпайбы? Тан исполнитель жан, а жан чындык, аалам, ак. Аллах ошон үчүн керек болсо адам. Мына аткарат. Ааламдын милдетин аткарып атат дейт да. Аалам соттойт. Мына мен соттоп атам жалган дүйнөнү. Улуу кишилер деле жалган балдарды жаман көрөт го. Жаман балдарды жаман көрөт го. Жалганчыны жаман көрөт го. Тилдейт го, каргайт го керек болсо. Чыкырып тескейт го. Ошо сыяктуу улуу күчтүн, Кудайдын мындай жетканы. Биз ааламды ойлогонбуз да. Могу ааламды Кудай деп, Аллах деп. Ошон үчүн ролун аткар бүгүнкү күндө. Эгер аны аткарбасаң, бул телоң күйүп кетет, космосный мусор болуп калат дейт. Ал эмне деген сөз? Сен космостон келгенсиң дейт. Бу жерде аткарбасаң, бу жерде мусор болуп каласың космос үчүн дейт. Предатель болосуң деп атат да, мындайча айтканда. Сен атайын бияка жөнөтсө, анан майдага түшүп алдыга. Майданын аягы не болду? Пендечилик жашоонун аягы не? Азап, тозок, кырсык, кыйынчылык, ушак, арамчылык, жаманчылык. А улуулукка бир эрге деле тагдырын тапшырып күйөөгө тийип алып өмүр бою ошо менен жүрүп атат го. Үсүлүп кеткиче, фамилиясын да өткөрүп алат. Анысы кандай? Келиңиздер ааламга тапшырыңыздар тагдырыңызды. Мына мен тапшырганмын. Дуа тийсе тиет эле. Молдокелер чогулуп алып, бир өлүмдүн дубасын окуп атат деп угабыз да. Жүрөм го. Анткени мен чындык ишимди аткарып бартам. Ошо эртең молдокелер, ошо аалымдар рахмат айтат. Мына куткаруучу дейт Арыстан Алай. Арыстан Алай ал адам кырсыктап атса күлбөйт, тетирсинче бооройт. Муну кантип куткарып кетем деп. Себеби адам, мына менин ааламдын бесинде. Аалам менден ант алганда. Мен адамзаттын, улуу адамзаттын, кыргызстын эмес, адамзаттын тагдыры мойнума алып жатып, тагдыры мойнума алгам. Өмүрүмдүн акырына чейин ааламдан программа амал алып турам. Мен Алайдан чыккан, ана Алайдан. Биринчи шагым асманга чыкканым, ааламга чыкканым. Кыргызды ойготуучу, адамзатты куткаруучу көктөн буйрулган адаммын. Кудай тараптан буйрулган адаммын. Анан ошол Кудай тараптан буйрулган үчүн мен кайткан жокмун. Ичимдеги жан кайткан жок. Эски жашоом ал пендечилик. Менин жаңы жаралганыма караңыздар. Менин ичимдеги күчтөн күйүп кетпеңиздер сиздер. Жайгашкан энергияман күйүп кетпеңиздер. Мына урматтуу журтум. Келиңиздер сиздер да калыптаныңыздар. Бүгүнкү доордун талабы ушул. Сыйынуунун эмес, сырдашып туруп сыйкыр касиет иштетүүнүн доору. Ошо Арыстан Алайга кимдер келет десе, калыс адамдар. Адамдар, кайтпастар иленет. Адамдар, кыргыздар илешет. Калыстар. Ошол куту болуп берет дейт. Ошол адамдар өсүп туруп, ошо аксакалдар, улуу кишилер барып чындыкты сүйлөп, ошо чыныгы кызматын кылып анан сакталып калат бул дүйнөдө. Ошон үчүн чыныгы кызматыңыздарды аткарыңыздар. Саясатчылар, журналисттер, адамдар, калыстар, кыргыздар дейт. Бактыңар